Бул сабакта верификация кылганды үйрөнөбүз. Верификацияны башташ үчүн могу Binance'дын главный экранындагы сол жак үстүндөгү кишинин сүрөтүн басабыз. Ал жерден оң жак үстүндөгү unverified деп турбайбы англисче, ошол жазуунун үстүн басабыз. Андан кийин кайсы мамлекетте жашап атсак ошону тандайбыз. Окей дейбиз дагы. Начатты басабыз ылдый жактагы. Бул жерден кайсы мамлекеттин жараны болсоңуз ошону тандайсыз. Андан кийин ылдый жагына атыңызды, фамилияңызды, эгер отчествоңуз болсо отчествону жазабыз. Туулган жылыңызды, айыңызды, күнүңүздү, андан кийинки адрес, кайсы жерде жашасаңыз ошол жердин адресин жазып. Бул удостоверение личности деген бул биз билген ID карта, ылдыйкысы болсо загранпаспорт. Эгер эки паспортуңуз бар болсо, анда сразу эле загранпаспорттон баштаңыз. Ал үчүн ылдыйкы паспорт дегенди басабыз. Анан продолжить дейбиз. Бул жерде айтып атат, оригиналын тарткыла, сканды сүрөткө тартпагыла дейт, суроогу өтүп кетти элек болсун дейт. Продолжить дейбиз. Добавить басабыз. Сделать фотографию дейбиз. Анан камерабызды иштеткенге уруксат беребиз. Андан кийин паспортубузду тартабыз. Актай, мындай однотонный жерге коюп тартабыз. Паспортту загрузка болду, продолжить дейбиз да. Эми өзүбүздү селфи кылып тартабыз. Бул жерден тартканда бетти жакыныраак, анан экрандын ортосуна алып келип тартабыз. Эми продолжить басабыз. Мындан кийин азыр жүзүбүздү верификациядан өткөрөбүз. Баш кийим кийбегиле дейт, бирок сиз жоолук салынган айым болсоңуз, анда жоолугуңуз менен түшө берсеңиз болот, сизди верификациядан өткөрүшөт. Начать верификацию дейбиз. Көзүңөрдү ачып жапкыла дейт. Болду, ошону менен бүттү. Закрыть деп коебуз. Эми могул оң жак үстүндө дата турбайбы? 3 июнь дейт, 2022-жыл. Ошол убакта верификациянын жообу келет дейт. Болжол менен 2 күндө айтып атат, бирок андан тез эле келип калышы мүмкүн. Кээ бир убактарда жарым саатта жообу келет. Ошентип биз верификацияны бүтүрдүк. Кийинки сабакка өтөбүз.